маршруткадан кетип баратканда көрүп калчумун. Көп деле көңүл бурбай. Бир күнү карасам эле Бекзаданын лайктары туруп калыптыр. Сенин лайктарың өзгөчө Жакты. бутуман баштап башыма чейин карап чыккан. Ожок кыздардай болуп. Көтөрүнүп сүйлөгөндөй кишиде көрүнгөн да. Жолуккум келип калды. Ошондон башталып кетти. Башында эле айткам, удабайсың. Ошондо аябай шок болуп. Бир эле артист жетишет, бир күйлөр. Точно мен кем болбойт дегем. Билбеген үчүн кээде кечирим сурай бересиң. Көңүл чексиз болгону менен жүрөк бир. Миллиондогон адамдардын арасынан бирөө гана түбөлүк түгөйүң болуп тандалат. Үй бүлө мамлекети курулат. Бүгүн да жаш жубайлардын махабат баянын угуп, сиздер менен бирге сүйүү аралына баш багабыз. Сезимдердин сиресинде, жүрөктүн тереңинде сакталган сүйүүнү бакчага айланткан жарашыктуу жуптар Эрмек Талайбеков жана жубайы Бекзада Жолборс программабыздын каармандары. Кошуна болгонуна карабай, түгөйлөр алгач социалдык тармактан таанышкан. Анда сөз башынан болсун. Биринчиден Бекзадан мурун көрүп жүрчүмүн. Агыргыда мурун көрүп жүрүп мен жакташат, Агырга жакташат. Маршруткадан кетип баратканда көрүп калчумун. Анан ушул аялдамада туруп калганда көрүп калчумун. Анан жактырып жүрчүмүн. Анан баягы эме болбой атты да, мүмкүнчүлүк болбой атты таанышканга. Номер алып эметкенде. Анан кийинки учурларда ушул ал учурда Одноклассники болуш керек эле, Одноклассниктен издегенге аракет кылып көрдүм. Андан кийин Инстаграмдан бир нерсе болуп табылып калды. Анан ага жазылдым. Жазып калдым, ага жазса жооп бербей койчу. Анткени үчүн шоу бизнестин өкүлү деп анан көп деле көңүл бурбай. Бир эки үч жолу жазып көрдүм. Анан жооп берген жок. Мен дагы бир нерсе болуп не болуп калды. Андан кийин жылдар өттү, жазылып жүрө бердим. Андан кийин өзүм ага жазылды. Андан кийин бир күнү карасам эле Бекзаданын лайктары туруп калыптыр. Мен 2-3 сүрөтүнө лайк басып койсом керек, анан ошону скрин кылып, анан сен мени аябай кубандырып атасың деп, эмне кубандырып атам десем, сен лайктарды басып депчи, анан ой сен толтура го кубандыра турган адамдар десем, жок сенин лайктарың өзгөчө деп, анан мен аларды распечатка кылып, өзүм тиги дуалга илип койгон комнатама деп тамашалаган. Личкасына жаздым дайрекке. Жазып, ал жактан сүйлөшүп кеттик. Ошондон башталып кетти. Кийин көп учур сүйлөштүк, ошо жазыштык да. Анан кийин жолугалы деп калды. Негизи телефон менен сүйлөшкөнү жаман көрөм. Анан жолукпайлыбы дедим. Десем, хорошо жолугалы деди. Анан бир ресторанга чакыргам. Жолугушканда Эрмек классический костюм-шым кийип, аппак рубашка кийип келген. Мен болсо жөнөкөй эле жүргөн кийим менен джинсы, футболка кийип алып, анан ошондо бутуман баштап башыма чейин карап чыккан. Мурунку сүйлөшкөндөй эле, мурун баягы тааныш болгондой эле болуп жүрдү. Дароо эле тил табышып кетип эле, анан ортодон күлдүрүп, анан темалар табыла берди. Бирок ошо биринчи көргөндө Эрмек менен биринчи впечатление деп коет го, аябай мындай көтөрүнүп сүйлөгөндөй кишиде көрүнгөн да. Анан мындай жагынган да жок. Биринчи көрүшкөндө жагынып, мындай жакшы жактарын көрсөтүп сүйлөшөсүң го, жок Эрмек анткен жок да. Өзүн дагы үнү дагы корс болуп, сүйлөсө дагы мындай чочуп кетип ушинтип аттым да башында. Анан ошо сүйлөшүп жүрүп, анан бала жөнүндө сүйлөшүп калдык. Анан кийин
балдар кичинекей бала жагабы деп мен сурап атам да сурасам эме деп жок балдар жакпайт, кичинекей балдар жакпайт деди. Анан мен таң калдым, эмнеге жаш баланы өзү жакшы көрүш керек го, бул болочок ата да десем, көрсө ошол убакта негизи эле ошол убакта мен түшүнгөн эмесмин, кийин айтты, эмеге айылга жөнөтүшүп балага карачу экен да, кичинекей балдарды карачу экен. Ошондон көңүлү калып калса керек. Жөнөкөйлүгү жакты. Баягы аша чаап ийбей, баягы ожок кыздардай болуп сүйлөбөй, баардык ордорду менен сүйлөдү, билинип турду. Анан өзүм да көп киши менен сүйлөшкөнүнө байланыштуу, баягы адамдар менен сүйлөшкөндө эле билесиң да, ким кандай экенчи. Анан Бекзаданы көрдүм, дароо эле тарбиялуу кыз экен, тарбия тартип көргөн кыз экен, акылдуу кыз экен деп. Биринчи эле ойлодум, мен жакпай калдым деп. Анткени үчүн жакшы деле жагынып сүйлөйүн деген жок, анан эптеп эле жолугуп эле анан кийин кетет болушубуз керек деп ойлоп койдум. Анан бирок ошо кеткенден да үйгө келгенден чалып жазып калды да. Анан кийин ошол учурда бирок ошо айткандай эле эрмек коорс, көтөрүм сүйлөп, анан точно мен кем болбойт дегем. Биринчи көргөндө эле баягы сүйүп калган жокмун деп айта албайм, мен жакты. Дагы сүйлөшкүм келип, дагы жолуккум келип калды. Биз чогуу эмеде жашайбыз да, бир райондо жашайбыз, биздин Ак Өргөдө. Анан жакын жашагандыктан дагы көп келип турчу да. Келип, анан кийин прогулкага чыгарып, келбейсиңби, жолугушалы деп ошо сунуш киргизип. Ошо бир топ жолугуп жүрдүк. Анан кийин ошо кыз жигит болуп жүрүп, мындай жүрөгүм менен эле ачылдым. Анан кийин Бекзада көп ачыла албай жүрдү болуш керек деп ойлойм да. Анткени ошо башында мындай көп унчукпай эле сүйлөп турчу. Досту жоктосуна деп айтылат эмеспи? Ийгиликсиз долбоордун айынан кыйынчылыкка кабылган учурда Бекзаданын колдоосу мага чоң дем болду дейт Эрмек мырза. Бир неуспешный проект кылып алдым. Неуспешный проект кылып, анан аябай жаман болуп жүрдүм. Баягы бир карызга батып, анан карызга батканда ошо карыз эле жебей кеткен. Анан неуспешный проекттин аркасынан көп көйгөйлөр чыгып кетти. Ошол финансылык турду, моралдык да турду. Анан ошол учурда Бекзада түшүнүп, колдоп кетти да. Ошондо түшүндүм, мен адам экен. Бул адам баягы жокту дагы, барды дагы баягы түшүнөт экен деп. Ошондон кийин ойлонуп калдым. Мага мамилеси жакты. Ошо корс болгону менен бирок аябай камкор адам болчу. Анан кийин мен мисалы бир нерсе деп сунуш киргизсем, ошону чогуу чечишип анан албетте аткарылчу да, ошо айтылгандары чогуу. Анан жашоого турмуш көз карашы жакчы. Өзү көп деле уу болбосо деле менден, бирок өзүнүн может чөйрөсү ошондойбу, чоң өзүнүн уулары менен көп жүргөн, тамашалоону билесиздер го, балдар баары уулар. Анан Эрмек өзү ошолор менен чогуу жүрүп, ошондо ойлонуп калганбы, бул мен айта берем, 5 кадам 5 шагов заранее ойлончу да, за 5 шагов ойлонуп, баарын тактап, ушундай немис деп койчу да достору. Үй бүлөлүк мамлекетти түзүү оңой иш эмес. Чоң кадамга аттануу үчүн жетөлчөп бир кездеп бекер айтылбаса керек. Бекзада айым турмушка аттануудан мурун болочоктогу жолдошунун айрым адаттарын калтырганын айтат. Мага чейин аябай көп клубдарга барчу.
Анан кийин ошол убакта негизи эле баягы эми бош да, башы бош анан. Эми ошо шоу дүйнөсү болуп аткандан кийин ошо клубдардан эметип калчысың, выступление кылып калчысың, алып барып калчысың, анан ошо клубдарга да көп барып, анан ошо Бигзадага жакчы эмес да. Мен ошо иштеп жүрсөм, эс алып, кечинде эс алышып, анан эртең менен таң атпай чалып, анан мен көлдөмүн деп сүрөт киргизген, сүрөт жөнөтүп чалганда, анан мен ичимен аябай жин келди. Эмнеге бул кетип калат көлгө деп, анан бирок баягы эч нерсе деп айткан жокмун, болгон эле жакшы эс алып кел деп, анан кечинде бирок жазып койдум да, сен дагы мындай серьезным отношениям даяр эмескесиң депчи. Бирок сени күнөөлөбөйм, бул сенин чөйрөң, мен түшүнөм баарын, жөн эле коелу деп. Женская хитрость да. Десем, эрмек ошол күнү эле келгенден кийин, жок, кечирип кой, там туура эмес кылдым бул жерден, мен даярмын деп ошентип айткан. Бүгүнкү күн эртеңки тарых. Өмүр бою эсте калуу үчүн ар бир маанилүү көзүрмем оригиналдуу болушу керек. Эрмек мырза болочоктогу жубайынын колун суроо үчүн да өзгөчөлүк ойлоп таап, сюрприз жасаганга аракет кылган. Бигзада, Жолборсова Бигзада, сүйгөнүм, любимая кызым, сарым. Толкун алып келсиңер. Колун сураш керек да, астынан өтүп коюш керек. Анан туулган күнү болуп калды. Туулган күнүндө баягы 12ден кийин чалып чыкырдым эшикке. Мен чыксам толтура досторум менен, там фейерверки, шариктерди үйлөп алып, 101 роза көтөрүп келип, анан сюрприз кылды. Мен ойлогом, бул тууган күн менен куттуктап атат го десем, на колени туруп, анан шакекти көрсөтсө, ошондо аябай шок болуп. Анан ойлосо керек, ошо эмелөө эле. Жөн эле белек алып келди. Жөн эле 12ден кийин куттуктап койгон да, анан ал жерде досторум менен баргам, гитаралар менен барып, ырдаганды билбесек да барып ырдап, ошо барып астан өтүп, ошо эме мага үйгө чыгасыңбы деп сунуш киргиздим. Мен дагы эмне кыларымды билбейм, анда да үй кийимчен, баары сүрөткө тартып атышат, видеого тартып атышат досторучу, мен болсо үй кийимчен в этом платке, бутума носкине чентирип алып чыккан болчумун. Үйдөгү эле кийим менен чыгып алыптыр. Мен билген жок да. Эме болуп атыптыр. Үйдөгү эле галош менен, анан шапкасы менен чыгып алган ошо. Бирок ошонусу менен жакшы болду го деп ойлойм. Баягы бардыгы вживую болгон үчүнчү. Эрмек ошентип сунуш берди, макулдугун бердим. Анан ошол күндөн баштап, анан уже ойлорубуз дагы келе жаткан свадьбабызга даярдык көрө баштадык да. Үйдөгүлөр болсо мурунтан эле айтып жүрүшкөн. Ушу келин алып кел деп, баягы катуу эле кыйнаган жок, эми бирок мындай бош отурганда айтып кое беришет го. Качан болот деген сыяктуучу. Ошондой болуп жүрүшкөн. Анан бир учур болуп видеолорго айттым, ошо ушундай болгондо жакшы көрүп калган, көптөн бери сүйлөшүп жүрөбүз десем, дароо эле тааныштыр анда деди. Эми Бигзаданы алып келип тааныштырган жокмун, анткени баягы ыңгайсыз учур кылбай эле дароо эле ата-энелерди тааныштырдым. Бигзаданын ата-энесин, анан өзүмдүн ата-энемди тааныштырып эле. Ошондо
Эрмектин ата энеси анан менин ата энем болуп чогуу тааныштык да. Анан ошол жерден баягы чечилишип, качан кыз узатуу той болот, качан үйлөнүү тоюбуз болот, ошону чечтик да ошол жерден. Анан ошондо эле таанышканда мен атам менен апамды, Эрмектин ата энесин өзүм атамдай, ата энемдей эле кабыл алдым. Аябай жакшы, жөнөкөй адамдар экен. Ошентип түгөйлөр баш кошуп бирге түтүн булатышат. Бекзада айым алгач келин болуп барганда кайындарын өз ата энесиндей кабыл алып, жаңы бүлөгө бат аралашып кеткенин айтат. Эрмектин апасы мага ошо кыз узатуудан кийин жоолук кийгизди да. Башыма жоолук кийгизип, анан мен ыйлап атам, тойдон алып келет да. Мен ыйлап атам, апам ыйлап атат. Аябай ушундай бир волнительный момент болгон. Ошондо эле кызым, мен кызым деп кабыл алды. Апам жакшы, атамдар жакшы, баары камкор, аябай так жүргөн, эч кимди алдабаган, адамгерчиликтүү адамдар. Ошо жакшы кабыл алышты, эч кыйналган жокмун. 1 жыл эле ашып калды ба үйлөнгөнүбүзгө. Ошентсе деле мамилебиз эч качан өзгөргөн жок. Андан даже вот еще крепче. Кайындар менен жакшы болду. Бат эле тил табышып кеттик деп ойлойм, анткени баягы кинолорумду көрүп жүрүптүр. Кинолорумду көрүп жүрүп эле анан баягы темалар бар да. Эмне кылып сүйлөшкөнгө, анан өзүнө тамаша түрүндө бир нерселерди айтып, анан ыңгайсыз баягы паузалар деле болгон жок. Негизи эле мен баягы мысли материальный деп коет го. Мен кайын журтум жакшы болсо экен, кайненем жакшы болсо экен дечим да. Анан өзүм жалгыз жашайм күйөөм менен, же болбосо мындай отдельно жашайм деп эч качан ойлоп турмун да. Главное ошо мага эң негизгиси ошол кайын журтум жакшы болсо деген мына тилектерим орундалды. Айрым учурда таарынуу да сүйүүнү бекемдейт. Мен негизи таарынбайм өзүм. Таарынбайм, бул Бекзада эле таарына берет. Таарыныштар болот албетте, бирок Эрмектин ушу бир сапаты бар, көпкө чойбойт да таарыныштычы. Мисалы мен таарынып калсам, ал ошол замат эле келип, эмне болду? Айт. Дейт да, анткени баягы таарыныч көпкө чозулуп кетсе, бул эме болуп калат экен да, мындай бир нерсе жүрөктө калып калат да. Анан кийин ошондуктан ошону насаадыкты калтырбай бат эле чечип койчу да. Эмне болду? Айт. Түшүнөлү, чечели депчи. Кээде өзүң деле билбей каласың, эмне үчүн таарынып атканчы. Баарында эле эркектердин баарында эле башка эмне үчүн таарынып атат деп деле анан кээде эми баягы сурайсың да эмне үчүн десең, айтпайт еще эмне үчүн таарынып атканын, түшүнбөйсүң деле эмне болуп атканын. Ушинтип эле жазылып калат, анан билбеген үчүн кээде кечирим сурай бересиң. Эмне болуп атканын деле билбей эле. Максимум там можем бир жарым саат, 1 саат таарынып калышым мүмкүн да, мен бултуңдап. Өзүмө бирдемке жакпай атса, мен сурайм да, сурайм, айтам. Бул жер мындай жакпай атат, ушул мен кабадыр кылып атат, андай кылба, мындай кылалы деп. Ошентип айтам, таарынып, тултуңдап, мултуңдаган жерим жок да. And brown and yellow basket, I sent a letter to my mommy. On the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl will pick it up and put it in her pocket. Белгилүү болгондой, Бекзада айым атамекендик, дүйнөлүк ырларды аткарып, социалдык баракчаларына киргизип калат. Бирок жубайымдын чоң сахнага чыгышына каршымын деген Эрмек мырза чакан чөйрөдө гана ырдайт дейт. Өзүм шоу дүйнөсүндө жүрүп, баягы аралашып, көнүп калып, көп жактыра бербейм да. Аял киши ошо шоу дүйнөдө жүргөнү. Анткени ар кандай
баягы орусча айтканда соблазн деген болот. Анан аял киши балким баягы өзү эле слабо характерный болгон үчүнбү, ошол жака ооп кетсе баягы туура эмесирээк болуп калат деп көп ырдабайм. Мен башында эле айткам, ырдабайсың деп. Анан ошо ырдабайт, бирок музыкальный эмеси билими бар да, музыкалдык билими бар. Каршы болду, эмнеге андай мындай деп анан түшүндүрдүм. Ушундай бул жак жыргал эмес, ырдаганда эмне кыласың, бир эле артист жетишет, бир күйлөдү деп. Анан туура түшүндү, хорошо, макул, жырдабайын деп. Анан баягы өзүнчө ырдай бердим. Баягы кечелерде же болбосо мындай узкий круг болот го, өзүң досторуң арасында ырдап, андай чоң сахнага чыгаргың келбейт. Бардык эле мүнөзү жагат, мындай кайсы экен деп деле айта албайм. Аябай тарбиялуу, жөнөкөй, ачык, субординация билет, кимге кандай сүйлөшүш керек, кайсыл жерден унчукпай коюш керек. Бирок менден караганда адамдарга он лучше разбирается в людях. Билет да, кандай адам, кандай болорунчу. А мен болсо баарына эле ачыла берем да. Танысам деле, жакшы тааныбасам деле, ал жакшы адам экен деп эрмектин. Вот есть такое чувство. Аябай жакшы адамдарды билет да, ким кандай адам экенин. Кээде баягы эмоцияга алдырып, резкий сөздөрдү айтып ийсең унчукпай калат. Ошол унчукпаган менен унутуп кетет да. Адамгерчиликтүү, камкор, жасалмас жок, болгондой сүйлөйт. Анан бирок бул билбейм, жакшы сапатпы, жаман сапатпы, бетке эле айтып салат. Болгон оюн айтып коет да. Анан көбү тарымтта калышат. Жуптар алгач баш кошкондогу кыз узатуу, үлпөт тойдогу кызыктары менен бөлүштү. Кыз узатуу жакшы өттү. Туугандарым келип, толтурай, киши болуп, анан Эмили Сенелиев алып барды кыз узатуу тоюбузду. Биздин аяшыбыз аябай шаңдуу, жакшы алып барды. Бесплатно алып барды еще. Акча албабай да. Бир эле артист жетишет, бир күйлөдү. Свадьбаны баягы өзүбүз ошол той жагында жүрө берип, анан баягы четко план боюнча жазылгандай эле болду. Немисче жазып койгонбуз, ошондой эле болду, баардыгы по плану эле өттү. Болгону ошо гулянкага тияка бияка чуркап жүрө берип, тиги эмени унутуп калыптырмын. Булочкаларды унутуп калыптырмын. Булочкаларды унутуп калып, ана гулянкадан эмелер мамамды, ким эжем чалат. Ресторандан чалып атышат, булочкалар каякта деп. Анан мен дагы өлө проблема болуптур анчы. Аябай проблема, булочка эмне болду деп. Анан жанындагы тиги күйөө жолдошум эметти. Баары жакшы болсун деп ойлойсуң да. Анан кичинекей эле бир нерсе болуп калса эле баягы эме кыла бересиң да. Ошого кейип эле эмне кандай болуп калды тиги бу. Анан тиги досум айтты: "Сен каждый день ар бир күн сайын үйлөнүп аттың беле" деп телефонду алып, "Сен бар эс алып берчи, мен чечип коем" деди. Анан чындап эле эмне ага ойлонуп атам деп. Булочканы деле жөн эле народныйдан сатып алса болду деп атты. Народныйданбы, иши бир жактан магазинден алып келип туруп коюшуптур. Ошондон кийин такыр ойлонгон жокмун. Ошо боюнча жүрүп, кыз узатуу бир күн эс алдык, анан кайра свадьба болду да. Анан кайра жетиси анан эртеси эле куда тостук да, дароо эле. Баарын эле бир кылып салдык. Көп узатпай эле кени. Ошо
Бекзаданын туугандары Токтогулдан келишмек, меники болсо Нарындан келишмек, анан кайра кетип жүрбөй эле ошо дароо эле бир күнү кылып салдым. Айтып атпайм деймиз да. Ойлоп койду да. Запланировал всё заранее. Анан баягы 6 ноябрь болгон. 7-си майрам эмеспи? Революция күн болуп, анан эртеси дагы элдерге да жакшы болду да. Эс алышты да. Кенен чонун отурушуп, анан эртеси дагы эс алып калышты. Азыр. Ой. Кандайсың кызым? Жакшыбы? Жакшы. Жана Самара Каримовнун тоюнан кийин кешик жейин дедим эле, бизде дагы 1 миллион подписчик болсун деп. Ушакта болуп атабы той? Жок, апа, бuyakta башка той болот деле. Кап. Эмне той болуп атат? Бизде тиги 100 000 просмотров алганбыз бир видео, ошого той берип аттык эле. 100 000 просмотр? Ой. 100 000 просмотрду давным-давно эле алганмын. Мейли. Түгөйлөр Инстаграмдагы баракчаларына жашоодон алынган окуялар камтылган тасмаларды байма-бай киргизип турушат. Алгач Бекзада айым кадр сыртында гана үнү болса, акыркы учурларда роль жаратып, вайнерлердин чакан тасмалары көпчүлүккө жакшы маанай тартуулап келгенине күбөбүз. Бул вайн деп деле эмес, аба. Баягы өзүбүзгө жаккан нерсени эле тартып койгонбуз. Анан Бекзада мага оператор болуп койчу, бирдемке тартканда мени тартып коюп, анан баягы камеранын аркасынан сүйлөп коет, комментарий берип, анан мен ошо менен сүйлөшүп койчумун да, баягы субъективный план деп коет. Ошондой болуп сүйлөшүп койчубуз, анан бул баягы ролик вайн сыяктуу эле болуп калчу да. Анан кийинчерээк баягы Бекзаданы камеранын аркасынан бери алып чыккан деле эсимде жок, кайсы болуп калды. Кайсы болду? Мында оюна келген Эрмек мындай кылчу да, идея оюна келсе, ошону ишке ашырыш кылып, анан айтчу да, мен дагы көрбөйлү, тартып көрбөйлү деп. Мен дагы ойлорум келсе, мен дагы буга бул жер мындай кылса кандай болот деп, анан бир нерсе тартып, ошо быт да болгон, жашоодо болгон нерселерди ойлонуп эле тартып коюп. Анан бир жолу ошол тартсак эле дароо эле хайп болуп кетти окшойт. Пабликтер көчүрүлүп кетти. Ар кандай ошол көп каттоочу подписчиктер бар. Пабликтер көчүрүп эле, анан ошо биздин дагы өзүбүздүн подписчиктер дагы алар дагы баягы указывать этишет го. Мындан алдык деп, анан биздики да өсүп кетти. Анан элге жагып аткан турбайбы деп, анан ошо кээде баягы басым жасабайбыз. Эме депчи, вайн тартабыз, ушу жалаң эле баягы өзүбүзгө жаккан нерселерди тартып кое беребиз. Эми баягы аябай деле үй бүлөлүк эксперт деле эмеспиз. Бирок баягы бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирин түшүнүп жаштар. Анан урушпай, анан эркектерге көбүрөөк сабырдуулук, аял кишиге да сабырдуулук, негизи эле сабырдуу болуш керек да. Анан жерки жерлерден баягы унчукпай коюш керек. Анан кыз кишиге болсо эмне? Кыз кишиге эмне сенетчи? Ошо эрим айткандай сабырдуулук керек, чыдамкайлуу болуш керек. Аял киши көп учурда алдап коюш керек эркектерди. Эркектер алдам калыш керек, калп эле. Эркектер бирок алдаса алдан эле калат. Буларга кырсак жаш тойгузуп, анан ошо кийим таза кармап койсо эле болду деп. Анан ошо туугандарды, ата-энелерди сыйлап, бири-бирин жакшы түшүнүп, ошо эң негизги ошолор. Анан урушпаш керек. Урушканда дагы катуу сөздөрдү айтпай, баягы эмени баркын кетирип албаш керек да. Кийин деле андан дагы өсө берет. Эмне сөз айтсаң, ошол өсүп кийин сөгүнгөндөргө айланат, анан сөгүнгөндөр анан башкага айланып, ошого жол бербеш керек да.
таттуу түгөйлөргө үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Очоңуздардан от өчпөй, чам караңыздар бийик болсун.